Номер 7-чи Матен Садыков атындагы орто мектеби. Иш-чара быйыл 3-чү жолу өтүп атат. Бул Нарын шаарында салтка айланып калды десек болот. Эмне дегенде быйыл 3-чү жолу өтүп атат. Бул кароо сынактын башкы максаты жаштардын башын бириктирүү жана ошондой эле мындай карасак бүтүрүүчүлөргө бир стимул бере турчу ушундай бир кароо сынактар болгон эмес да буга чейин. Ошондук биз Нарын шаарында 1-чи жолу өткөргөнүбүздө биз республика боюнча 1-чи жаңылык киргиздик деп ойлойбуз да. Бүгүнкү күндө 4 мектеп катыша алды. 4 мектептин арасынан биз бир гана номинация бермекпиз, жылдын мыкты бүтүрүүчүлөрү деген. Ошол номинациянын ээси болуп, номер 8-чи Арсанбек Буйлашул орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү татыкталышты. Иш-чара жакшы өттү, Кудайым буйрса. Окуучулар кызыл килем үстүнө басып келип, өзүнүн ичиндеги ойлорун айта алышты жана ошондой эле ушул убакка чейин окуп жүргөн мектебинде эмне калтыргысы келет, же болбосо ушул мектепке эмне жасагысы келет, ошонун баардыгы тең бүгүн ушул жерден айтып берди десек болот.